2021 жылдын 31 августунда Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата Токтогул шаарында майрам шаар мекемелеринин жана тургундарынын майрамдык парады менен башталды. Шаар тургундарынын маанайы майрамдагыдай болуп, Токтогул шаары өзгөчө шаңга бөлөндү. Майрамдык парадды Токтогул райондук мамлекеттик администрациясы менен Токтогул жаштар биримдиги коомдук бирикмесинин Токтогул районунун өсүп өнүгүшүнө кошкон салымдары үчүн берилүүчү Кетмен төбө өрөөнүнүн өрнөктүү инсаны төш белгиси менен сыйлуу аземи райондук мамлекеттик администрациясынын залында салтанаттуу өттү. Саламатсыздарбы, урматтуу Токтогул районунун кадырман тургундары. Дагы бир ирет сиздерди бүгүнкү эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы менен куттуктайбыз. Жана ошондой эле сиздер үчүн Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган Токтогул райондук жаштар коомун уюштурган Кетмен төбөнүн өрнөктүү инсаны аттуу төш белгилерди тапшыруу аземине кош келипсиздер демекчибиз. Биздин администрация менен макулдашып, ошол фонддун төрагасы бекитип, ошо жоонун негизинде бүгүн сыйлыктар тапшырган турабыз. Жоонун шарттары боюнча ошол биздин сыйлыкка айыл өкмөтүнүн башчылары, ошондой эле райондогу мекеме жетекчилеринин сунуштары менен биздин районубузга эмгеги сиңген атуулдарга сунуш көрсөтүлүп, анан атайын комиссия ушул коомдук фонддун мүчөлөрүнүн, анан биздин администрациядагы комиссия менен биргеликте карап чыгып, анан бүгүнкү ошо сыйлыктарды тапшырган турабыз. Анан эми мен ушул учурдан пайдаланып, ушул биздин Токтогул ынтымагы коомдук фондуна терең ырашып билдирип кетким келет. Себеби ушул биздин районубуздун өнүгүшүнө, районубуздун түптөлүшүнө жана өнүгүшүнө салым кошкон инсандардын эмгеги зор деп ойлойм. Ошол эмгек эч качан унутулбаш керек. Мына ошол самалыктардын бүгүн самалыктардын бирин өткөргөн турабыз. Сиздерге мына коомдун фонддун төрагасы Болот Дүйшөналиевдин иниме, ошондой эле мүчөлөрүнө терең Токтогул элинин атынан, Токтогул райондук мамлекеттик администрациянын атынан терең ырашып билдиребиз. Сиздерди дагы майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ишиңиздер ийгиликтүү болуп, ушул Токтогул районундагы элдин ынтымагын күчөтүп, элдин биримдигин күчөтүп, жана ошондой эле эмгеги сиңген адамдарга көңүл буруп, бара турган иш-чараларды өткөрүүңүздөргө тилектешпиз. Биз сиздер менен дайыма биргеликте иш алып барабыз. Рахмат баарыңыздарга. Анда бизе азыр сөз кезеген Кетмен төбөнүн өрнөктүү инсаны медалынын жоосу менен тааныштыруу үчүн Токтогул жаштар биримдиги коомунун бирикмесинин төрагасы Дүйшөналиев Болотбек Согушбековичке сөз берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу аталар, апалар. Бүгүн сиздердин ушул 30 жылдык эгемендүү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгүн 30 жылдык тарыхыбызда ушул биздин Токтогул өрөөнүнө жана ошондой эле Кыргызстанга салым кошкон биздин ардактуу аталар, апалар ушул батталбай калбасын. Ушулар биздин социалдык, экономикалык багыттарга салган салымдары баары баалансын деп Токтогул жаштар биримдик коому жана жаштар баардыгыбыз биргеликте райондук администрациянын менен биргеликте ушул иш-чараны
30 жылдык мааракеге сиздерге майрам катары сиздерди сыйлоо, урматтоо багытында ушул буюштуруп жатабыз. Учурдан пайдаланып ушул Токтогул районунун ушул акими Акылбек Алякуновичке чоң ыраазычылык билдиргим келет жана бардык администрацияга. Биз буюрса мындан кийин дагы администрация менен болуп көрбөгөндөй жаштар биримдиги негизи жарандык кол көп жылдан бери эки ажырымга түшүп калса, азыр болуп көрбөгөндөр бир ынтымакка келип, биз экономикалык, социалдык жана юридикалык жактар менен ынтымакта иш алып барып жатабыз. Ошол иштерибиздин бул башы жана бул уланып өрмекчи. Анда эмесе ушул кечени бүгүн бардыгыбыз көңүлдүү өткөрө алайлы. Анда ушул тапшыруу азыр улантып берейин. Рахмат. Демесе урматтуу коноктор, азыр сиздердин назарыңыздарга бүгүнкү эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналган Кетме Төбөнүн өрнөктүү инсан аттуу төш белгилерди тапшыруу аземин баштасак. Токтогул өрөөнүнө өз салымын ар тараптуу кошкон биздин кадырлуу, ардактуу адамдарыбыздын бардыгына ушул жерде чогулуп отурушат. Бардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Майрамдык маанайда шаттык дүркүрөгөн кол чабуулар менен бири-бириңиздерди коштоп отуруңуздар. Ал эми азыр ушул аземди баштоо үчүн, сыйлыктарды тапшыруу үчүн Токтогул райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Аким Алякунов Акылбек Түкөбаевичти бул жакка чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Кетме Төбөнүн өрнөктүү инсаны төш белгиси менен Кетме Төбөнүн өрнөктүү инсаны Сартбашев Мырсажан сыйлансын. Андан кийинки биздин бүгүнкү сыйлыктын ээси Кетме Төбөнүн өрнөктүү инсаны Иляккү Сатарова эжекебиз сыйлансын. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен, сыйлыгыңыздар менен куттуктайбыз. Ал эми азыр Кетме Төбөнүн өрнөктүү инсаны төш белгисин тапшыруу үчүн Токтогул райондук мамлекеттик администрациянын орун басары Набат кызы Айнага кезекти берип койсок. Азыр биз баатыр энелерге кезекти беребиз. Эстелик үчүн сүрөткө чыгып коюңуздар. Лаймели ден соолугуңуздар бекем болсун, өмүрүңүздөр узун болсун. Ал эми азыр эстелик үчүн сүрөткө түшүп койсоңуздар. Анда эмесе азыр Кетме Төбөнүн өрнөктүү инсаны төш белгисин тапшыруу үчүн Токтогул райондук аялдар кеңешинин төрайымы Романкулова Эльмира айымды бул жакка чакырып коюңуздар. Кайрадан эле кезек биздин баатыр энелерибизде. Кетме Төбөнүн өрнөктүү инсаны төш белгиси менен Кызыл Өзгөрүш айыл өкмөтүнүн тургуну баатыр эне Мамбеталиева Батмакан апа сыйлансын. Айыл өкмөтүнүн тургуну Жаныбекова Шааркан апа сыйланат. Кетме Төбөнүн өрнөктүү инсаны төш белгиси менен кол чабуулар болсун. Эстелик үчүн апалар, сыйлык алган апалар сүрөткө түшүп койсоңуздар. Баарыңыздардын сыйлыгыңыздар куттуу болсун. Баатыр энелерди сыйлоо аземи уланат. Ал эми азыр энелерге сыйлык тапшыруу үчүн Токтогул жаштар биримдиги коомунун бирикмесинин мүчөсү Текебаева Айжамал Таштановнага кезекти берсек, баатыр энелер Сасыкбаева Алмакан Милалда айыл өкмөтү
Кетмен төбөнүн өрнөктүү инсан атош белгиси менен сыйлансын. Кол чаап коштоп турсаңыздар. Кетмен төбөнүн өрнөктүү инсан атош белгиси менен Турдубекова Гүлмира апа сыйлансын. Кол чаап турсаңыздар. Гүлмира апанын сыйлыгы менен коштоктап. Токтогул шаарынын тургуну Кожокеева Азимбү апа сыйланат. Кетмен төбөнүн өрнөктүү инсан атош белгиси менен Абдылдаева Турдугүл апа сыйланат. Абдылдаева Турдугүл апа. Чоң рахмат, сыйлыгыңыздар куттуу болсун. Кетмен төбө өрөөнүнүн атактуу инсаны, режиссер, продюсер, ардактуу атуу өзүңүздөрдүн колуңуздар Айылчиев Абдиш агайга берсек, колчоп коюңуздар. Кетмен төбөнүн өрнөктүү инсан атош белгиси менен сыйлансын Райымбекова Анапия Кадыркуловна. Маданиятка кошкон чоң салымы үчүн Аскаров Саматбек сыйлансын. Кетмен төбөнүн өрнөктүү инсан атош белгиси менен агартууга кошкон зор салымы үчүн акын эжебиз Мырзатаева Зулайка сыйлансын. Ал эми азыр кийинки сыйлыктарды тапшыруу үчүн сахнага Токтогул жаштар биримдиги коомунун төрагасы Дүйшөналиев Болотбек Согушбековичти чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Кетмен төбөнүн өрнөктүү инсан атош белгиси менен Абдуллаев Нурмухаммед Садыкович сыйлансын. Ушул эле сыйлык менен Кылычев Бектеназар спорт мектеби машыктыруучу Кетмен төбөнүн өрнөктүү инсан атош белгиси менен сыйлансын. Кол чаап коюңуздар. Эстелик үчүн сүрөткө түшөбүз, кетпей туруңуздар. Анда бизде эстелик үчүн сүрөткө түшүңүздөр. Алган сыйлыгыңыздар куттуу болсун. Орун алып бергиңиздер. Чоң рахмат. Сыйлык тапшыруу үчүн Токтогул жаштар биримдиги коому бирикмесинин мүчөсү Кошоев Адилет Нуркамиловичке Кетмен төбөнүн өрнөктүү инсаны атош белгиси менен Термечеков Бакытбек Шакирович сыйлансын. Маданиятка кошкон чоң салымы үчүн Абдрахманова Айнура айым сыйлансын. Сыйлыгыңыз куттуу болсун. Жумашев Калыбек Кетмен төбөнүн өрнөктүү инсан атош белгиси менен сыйланып жатат. Исмаилова Шарапат. Сыйып тапшыруу аземи уланат, урматтуу коноктор. Токтогул жаштар биримдиги коомдук бирикмесинин мүчөсү Нурматов Азизбек Нарынбаевичти сыйлык тапшыруу үчүн бул жакка чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Кетмен төбө өрөөнүнүн өрнөктүү инсан атош белгиси менен Ничке Сай айыл өкмөтүнүн тургуну Калдарбаев Өмөр Акунович сыйланат. Ушул эле сыйлык менен Турдуев Эркеш сыйланат. Ушул эле сыйлык менен Акматова Туракан Кетмен төбөнүн өрнөктүү инсан атош белгиси менен Ибраимов Бакен Исканович сыйланат. Анда бизе эстелик үчүн сүрөткө түшүп коюңуздар. Эстелик үчүн сүрөткө түшүп коюңуздар. Сыйлык тапшыруу
тапшыруу үчүн Токтогул жаштар биримдиги коомдук бирикмесинин мүчөсү Байдылдаев Жеңиш Рысбековичти чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Ал эми Кетмен төбөнүн өрнөктүү инсан атош белгиси менен Кенжеев Максат сыйлансын. Жөндөшев Айбек сыйлансын Кетмен төбөнүн өрнөктүү инсан атош белгиси менен. Токтогул жаштар биримдиги коомдук бирикмесинин мүчөсү Жумалиев Алмаз Дулатбековичке берүүгө уруксат этиңиздер. Кетмен төбөнүн өрнөктүү инсан атош белгиси менен Чолпон Ата өлкөтүнүн тургуну Токтогазиева Атырбүй эже сыйлансын. Жумабекова Карина Чилтенбековна сыйлансын. Кетмен төбөнүн өрнөктүү инсан атош белгиси менен. Кадыркулов Алтынбек Беркенбаевичти бул жака чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Анда эмесе Кетмен төбөнүн өрнөктүү инсан атош белгисин тапшыруу үчүн Абдусеркулов өлкөтүнүн тургуну Жөкөйганов Турар мырзаны бул жака чакырып коюлуп. Жөкөйганов Турар Кетмен төбөнүн өрнөктүү инсан атош белгиси менен сыйланып жатат. Токтогул жаштар биримдиги коомдук бирикмесинин мүчөсү Кадыров Алмазбек Камиловичти бул жака чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Толугай өлкөтүнүн тургуну Турдакулов Көкбай Кетмен төбөнүн өрнөктүү инсан атош белгиси менен сыйлансын. Толугайдын жашоочусу биздин сыйматтуу спортсменибиз Ноной Токтогул Ташкент шаарында, Алматы шаарында өткөн oyunların yedinçisi, oğlum boyunca birinci oldu, son boyunca üçüncü oldu, alıp gelipti. Kırgız Respublikası'nın memleketin gözün gelmedi. Nonoy Toktogul, en sonluğu bütün ölçeklerden adamların arasında oğlum boyunca, konguloş boyunca birinci oldu aldı. Altıntı şartında öldü spor oyununda. İyilik olsun. Kutlayız. Кетмен төбөнүн өрнөктүү инсан атош белгиси менен Айчиев Абдеш сыйлансын. Айчиев Абдеш Кетмен төбөнүн өрнөктүү инсан атош белгиси менен сыйлансын. Урматтуу туугандар, мен күткөн эмесмин мага ушу медаль берет депчи. Бирок баягы уюштуруучу катары бул жигиттер ушул эстүү жигиттер болду. Ушул Токтогулдун келечегин курабыз деген жакшы жигиттер чыгып жатат. Мен да ушул жигиттер менен ушул коомдо мүчөлүк иштеп келе жатам. Ушул берген сыйлык мен үчүн аябай чоң сыйлык. Жакында да Россиядан bir 4 medal, bir 15 gramma tap geldi, bir жақсы тасма тартқан үшінші. Ана ушул сыйлыктан кийин мен bir өзүнчө bir айтпай келатым эле, бүгүн айта турган сөз келди. Ушул өрөөндө себеби дегенде мен Алтайга ушул кыргыздардын жерине барып, кыргыздардын ушул 3-кылымдан 12 кылымга чейинки тарыхын издеп, ушул биз чоң даректүү тасма тарткан жатабыз. Ана ошо менен bir ой келди да, ушул бизде 300 жыл бурунку биздин кыргыз элинин сактардын, биздин ата-тектин ушул тарыхы биздин көлдүн алдында калган. Ошоға биздин жакшы жигиттер, экспонаттар чогулуп жатыптыр. Биз ушул шаардык кеңеш менен, район аким менен баягы кеңешип сүйлөштүк. Ушул паркка чоң бир
диаметри 20 метр болгон эки этаж бир музей куралы деп атабыз да, тарихий музей, этнографиялык тарихий музей куралы деп биз сүйлөшүп жатабыз. Анан ушул музейди биз рекламасын аябай жакшы тартып, Токтогул деген бардык жер жакшы Кыргызстанда, бирок ошонун ичинен биздин өрөөн ушунчалык кооз тарыхка бай өрөөндө биздин өрөөн өзү фестивалдардын өрөөнү болуш керек да. Ошондуктан биз ушул чоң бир музейди куруп, анан дүйнө жүзүндөгү бүт туристтерди алып келе турган чоң максаттарды коюп жатабыз. Конечно, ушул акимдин жардамы менен, шаардын, элдин жардамы менен бир чоң музей курабыз деп жакшы бир ойлор башталды да. Ушул медаль тапшыргандан мурунку көзөмдө 2 эсе катуу иштейбиз деген максаттар болду. Сиздерге рахмат, агалар, эжелер, карындаштар, сыйлыгыңыздар кут болсун. Сыйлыкка сиздер баарыңыздар татуктуусуздар. Биздин элде баардык татуктуулар көп, бирок кезек менен жыл сайын ушинтип белгилеп туралы деген жакшы максаттарды коюп жатабыз. Кыргыз Республикасынын Жалал Абад областында Токтогул райондук мамлекеттик администрациясы райондун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымы, көп жылдык өзүрүлүү эмгеги үчүн жана Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 30 жылдыгына карата ардак грамота менен Кенжеев Кадыралы сыйлансын. Кол чапыңыздар. Райондук социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымы, көп жылдык өзүрүлүү эмгеги үчүн жана Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 30 жылдыгына карата ардак грамота менен Малабеков Талантбек Керезович сыйлансын. Ушундай эле сыйлык менен Чынтемирова Абаскан Аманканович сыйлансын. Олчан коштоп туруңуздар, урматтуу сыйлык ээлери, сыйлыгыңыздар куттуу болсун. Майрамыңыздар дагы куттуу болсун. Ал эми азыр бүгүнкү ушул салтанаттуу азимди жабуу үчүн сөз Токтогул райондук мамлекеттик администрациянын башчысы аким Алиякунов Акылбек Түкүбаевичке баштап берсеңиз. Бардыгыңыздардын сыйлыгыңыздар кут болсун. Мына бүгүн ушул сыйлык биринчи жолу берилип атат. Мыктылардын мыктылары тандалып сыйланып атасыздар. Сыйлыгыңыздар кут болсун. Сиздердин ушул Токтогул өрөөнүнө, Кетмен өрөөнүнө эмгек кылган көп жылдык эмгегиңиздердин үзүрү деп эсептейм. Дагы бир жолу баарыңыздарды майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кыргыз тарыхта 30 жылында бир көз ирмемдей эле жыл болот. Бирок ушул биз эгемендүүлүк алган 30 жылдан бери биздин Кыргыз мамлекетинде бир топ жетишкендиктер болду. Бир топ өсүүлөр болду. Бирок кемчиликтер да болду да. Эми баягы жаш жүктөлүп аткан мамлекетте баягы көч бара-бара түзөлөт дегендей болуп, ушундай оң жагында болот, сол жагында болот, өйдө төмөн болот дегендей, мына азыр биз ушундай өнүгүү жолуна түштүк деп ойлойбуз да. Ошондуктан мына ынтымак бар жерде ырыс бар деп бекеринен айтты. Ынтымак бар жерге ырыскы күндө эле агылып кирет дейт. Бир күн уруш болгон үйдөн 40 күнгө ырыс качат деген кыргыздын жакшы сөзү бар. Ошон үчүн мен биздин элибизге, районубуздун жашоочуларына, Кетмен өрөөнүнүн тургундарына баарыбызга биринчиден ынтымак каалайм, ден соолук каалайм. Баарыңыздардын үй-бүлөңүздөрдө жакшылык болсун, ушундай майрамдарыбыз көп болсун, районубузда өнүгүү болсун, мамлекетибизде өнүгүү болсун. Ал үчүн баардык күч аракетибиз жумшап, баардыгы салымыбызды кошолу. Бар болуңуздар, өйдө ырыстан чыккан. Рахмат.
Кетмен төрün örnöktүү insanı деп өзүн аты айтып турбайбы? Бул бекеринен коюлган ат эмес. Себеби ушул кетмен төрүнүндө өмүрүн бүтүн ушул ак эмгекке сайган инсандар сыйланып атат. Муну эмгек мээнетибизди баалап, рахмат. Кудай кааласа Кыргызстан оңолот. Биз унутта калып калганбыз, батыр энелер. Келечекте жаштардын жалпы өлкөнүн өсүшүнө чоң салым кошот деген ойдомун. Жаштарыбыз мына эл четинде, жөө бетинде болуп, аксакалдар, ак элечек бабичелер алакан жайып аталарын берип турса, кыздарыбыз, келиндерибиз ыймандуу болсо, мамлекетибиз өнүгүп өсөт. Эч качан жана эч ким жеңе албайт деп эсептейм. Чоң рахмат. Толкундалып, абдан сыймыктанып турабыз. Чоң рахмат билгизим келип атат. Ушу уюштуруучуларга, акимиятка, ушу фонддун балдарына биздин эгемендүүлүк байрамыбыз кут болсун. Жаштардын тилегин берсин. Мына райондун экономикасы үчүн, келечек тагдыры үчүн иш кылабыз. Өз салымыбызды кошобуз деп аткан жаштар көбөйсүн, өнсүн, өссүн. Жаштар колдоого алсын ушундай жумуштарды. Аземде сыйланган конокторду Токтогул шаарындагы Тилек Ордо тойканасында атайын майрамдык дасторкон жайылып, өрөөнүбүздүн өрнөктүү инсандарына сый урмат тартууланды. Аземде Токтогул районуна кошкон салымдары үчүн өрөөнүбүздүн өрнөктүү инсандарын сыйлоо концерттик программа менен уланды. Аземде Токтогул районунун өсүп өнүгүшүнө ар тараптан колдоо көргөзгөн ар кайсы тармактын өкүлдөрү иш чараны уюштурган Токтогул жаштары биримдиги коомдук бирикмесинин мүчөлөрүнө жана төрагасына ак батасын берип узатышты. Саламатсыздарбы, урматтуу эжелер, апалар, карындаштар, энелер. Барыңыздарды Кыргыз Республикасынын 30 жылдык баарекеси менен куттуктайм жана бүгүнкү алган сыйлыгыңыздар кут болсун демекчимин. Бүгін мен деп қарап отырсам, балдар, Акыш, барлық айлық-мөттөрдегі өмірі өрнек адамдарды, еңбегі сіңген адамдарды, маданият тармағылы, спорт тармағылы, саламаттық сақтаулы, елағаттуу тармағылы, барлық сфераларды анализдеп шығып, татыктууларын чакырып, татыктууларына ушундай жашнакай, кетмендүү, өрнөктүү инсаны деген бул тематика адамды жөнүндө шыктандырган. Дагы эмне кылайынчы? Bayramınızlar kutlu olsun. 30 yıl öz karandısız, özünüzce өлkө olganыңызга 30 yıl болуптур. Бүгүн ошол 30 жылдык öz karandısız Кыргыз деген мамлекет өз алдынча мамлекет болуп түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгында мына Токтогул районунун жаштары бирикмесинин коомдук фонду эң жакшы кемилге менен келип атышыптыр. Ушулардын кемилгесин колдоо алып, ушулардын көздөгөн максатын Кудай кабыл кылып, өздөрүнө Кудай ден соолук берсин, өмүр берсин, иштерине ийгилик берсин, каалаган максаттан Кудай кабыл кылсын. Ушу жаштарга мен ушунчалык ыраазымын. Кудай таалам буларга өмүр берсин, ден соолук берсин. Элим, журтум, Кыргыз элим, Кыргызстаным деп жүгүргөн балдардын өмүрү узак болсун. Каалаган максат ой тилегине Алла Таала жеткирсин. Ушулар каалаган максатына Алла Таала дайыма ак жол берсин. Өмүрлөрү узак болсун, өрүшү жайык болсун, асманы ачык болсун, дүйнөсүндө тынчтык болсун, үй бүлөсүндө бакталай ынтымак, рызкы болсун. Каалаган максат ой тилегине ушул дүйнөдө эмне жакшылык болсо, Алла Таала ушуларга өмүр берсин. Кыргызстан өзү үчүн иштеп, элибиз, журтубуз деп, ошо Кыргызстандын байлыгын, Кыргызстандын тынчтыгын каалаган ушул жаштарга Кудай Таалам жолдошуңдар болсун, дайыма ден соолук болсун. Биздин алдыбызда азыр чоң милдеттер турат. Мына бүгүн биз төш белги алып, ошонубузга сүйүнүп отурабыз. Муну уюштуруп берген
Биздин могу Кетменте өрөөнүн жигиттери азамат экенсиздер. Бир дагы райондун жаштары муну ойлоп тапкан жок болуп атпайбы? Туурабы? Мына сиздер уюштуруп атасыздар. Ал эми ушуну тагынып алып, биз дарталаңда эртең барып муну жууп отура бербей, биз нак өрнөктү көрсөтүшүбүз керек. Эртең бирөө жарым көрүп отуруп, Кетменте өрөөнүн өрнөктүү инсандын кылып аткан ишин деп мыскылдап турса, шерменделе өлбөгөн төршүгүрөк калат айтып коеюн. Biz endi намыстанышыбыз керек. Biz үй бүлөбүз менен өрнөк көрсөтүшүбүз керек. Жалаң эле өзүлөрүбүз эле эмес. Мына ошондой уктаганда дагы ушу өрнөк көрсөтүү жөнүндө ойлонуп жатып уктаңыздар. Түшүңүздөргө өрнөк үйлүгү көрсөтүү кирсин. Кебете кештирим менен, жүргөн жүрүш турушум менен, кылган ишим менен, баскан базыгым менен өрнөк болоюн деш керек. Мына ошондой милдетти бизге секим гана жакшынакай жеткирип коюшту мына жигиттер. Азамат, мен ушу жигиттерге Абдиш баш болгон, мына Болот баш болгон мына жигиттерге кыздарга баа бердим. Азамат экенсиздер. Отурган жалпыбыздын тилегибиз ааламда дайыма тынччылык болсун, берекесин берсин. Ошонун ичинде биздин Кыргызстанга берсин. Кыргызстандын ичинде Кетментөгө кереметтүү өрөөнүбүзгө берсин. Жердин берекеси артсын. Элибиз мартабасы ашсын. Аксакалдарыбыз нартуу, акылкөй башчылардан болсун. Жигиттерибиз эр жүрөк, намыскөй, эч нерседен кайра тартпаган мыкты, мысактуу жигиттер болсун. Аял затынан кыларман, биларман жолдошторуна акыл көрсөткөн, жол көрсөткөн, колуна кол, бутуна бут болгон асыл зат апаларыбыз, кыздарыбыз бардыгы болушун. Мына ушу жашынакай жөрөлгөлөрдү жасап жаткан эр азамат жигиттерибиз, жаштарыбыз демилгелүү, иш билги, эч нерседен кайра тартпаган, элди алдыга сүрөгөн жаштарыбыз көтөрүлүп өссүн. Ушулардын жолу ачылсын. Бизге тасмалын жайып, дайыма ушундай инсандарды сыйлап ызаттап отурган тасман ээлери тилектерине жетсин. Үй бүлөлөрү менен бактылуу болсун. Бардыгыбыз тең тынччылыкта, ынтымактуулук менен дайыма жакшылыгыбызды белгилеп, майрамдарда, тойлордо, салтанаттарда жүрөлү. Амин. Рахмат.